Мен эч убакта балдар менен жолугуп көргөн эмесмин. Каалоом да жок, себеби астыма койгон чоң максаттарым бар. Жашоодо көп жетишкендиктерге билим аркылуу жетеримди эрте түшүндүм. Бардык бош убактыларымды билим алууга жумшап келем. Келечекке план түзүп алгам. Кайсы окуу жайга тапшырам, кайсы кесиптин ээси болом, кайда иштейм, кантип карьералык тепкичтен көтөрүлөм. Эң эле жогорку тепкич президент айым болом. Клара менин эң жакын курбум. Менин болгон максаттарымды дайыма угуп жана колдоп турат. Мен ага абдан ыраазымын. Кларанын аракетин көрүп сабактарына, үй тапшырмаларына жардам берип турчумун. Анын жетишкендиктери менин кубанычу. Бир топ убакыттан бери Кларада кандайдыр бир өзгөрүүлөр боло баштады. Балдар менен болгон 2 жолку жолугушуудан кийин жеңил депрессияга түштү. Канчалык жанында болуп колдоп турсам да биринчи орунга окууну койдум. Кларанын мага болгон мамилеси да өзгөрө баштады. Мени менен көп убактысын өткөрүп, колумду кармалап, мени ыңгайсыз сабалга калтырчу болду. Интернеттен кызыгып издеп, мындай көрүнүштөр боло берерин. Болгону экинчи адам көңүл бурбаса коркунучу жок экенин билдим. Өзүмдүн оюмду канчалык аракет кылсам да Кларага айта албай жүрдүм. Ал убакта ал мени киного, паркка, эс алууга чакырып жатты. Мени Шректин мышыгындай болуп караганын байкай баштадым. Андайда сабакка даярданыш керек же жумушум көп деп кетип калчумун. Байланышты азайта баштадым. Оюмда балдарга кичине көңүл бурса мени унутуп коет дедим. Убакыттын өтүшү менен бардык күчүмдү жыйнап, эгерде менин убактымды ала берсе, таптакыр сүйлөшпөйбүз деп айткым келди. Бирок көңүлүн орутпай кантип айтарымды билбедим. Анткени ушунча убакытта ал мага жакын курбу болуп калган эле. Бир жуманын ичинде сөзсүз сүйлөшөм деп өзүмө сөз бердим. Асынып алган адам жөнүндөгү тамашадан баштамак болдум. Тамаша мага кичине күч жана күлкү берип өзүмө ишенимдүү болдум. Эртең айтам деген күнү мени мектептин психологу чакырып калды. Эмнеге экенин билбей кичине кабатырланып бардым. Көрсө менин астымда эле Клара келип кетиптир. Биз жөнүндө айтып, мындай сезим кайдан пайда болгонун билбестигин. Бирок кыйналып жатканынан жардам сурап кайрылыптыр. Психологубуз жардам бергенге убадасын бериптир. Мага болсо кайдан мындай болгонун айтып берди. Мектепке чейин Кларанын улуу эжеси бар экен. Экөө абдан ынак болуп, Клара эжесин абдан жакшы көрчү экен. Эжеси Кларага ар дайым жардам берип, коргоп жүрүптүр. Бир күнү эле эжеси күтүүсүздөн каза болот. Кларага эжесинин өлүмү өтө эле оор болуп катуу депрессияга түшөт. Депрессиядан көп убакытта араң чыгат. Убакыт өтүп эжесине болгон кусалыгы кайрадан пайда болуп, мага болгон сезими чаташып жатыптыр. Эгерде мен Клара өзү түшүнгөнгө чейин мамилени таптакыр үзүп салсам, бала кезиндеги жоготуу акыбалына кайрадан түшүп калышы мүмкүн ыктымал. А экинчи жолу депрессиядан чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү 10 эсе кыйынга турат экен. Психолог Кларага жардам беришимди суранды. Ал үчүн мен эжесинин ролун аткарып, анын каалаганын кылып, эң негизгиси эч кандай күтүлбөстүктөр болбошу керек. Клара эжесинин элесинен чыккан чакты 2 жылдай убакыт кетет. Бул мен үчүн күтүүсүз болду. Менин тамашам кандай аяктамак ким билет. Азыр эки анча ойдо жүрөм. Бир жагынан курбума жардам бергим келет. Экинчиден максаттарымды 2 жылга токтото туруу. Кийинки жылы политикалык уклонду окута турган мектепке которулам деп жүргөм. Канчадан берки даярдык текке кетет. Кандай кылсам болот? Курбума жардам берсемби же максаттарымды ишке ашырсамбы? Сунушуңуздарды комментарийге калтырып коюңуздар. Класс басып биздин каналга жазылыңыздар. Салам, менин атым Алина. Биздин үй бүлөдө атам, апам жана мен. Эң сонун үй бүлөлөрдөнбүз. Үй бүлөлөрдөн болчубуз. Биринчи эле суроо эмнеге мен карамын. 5 жашымда бул суроону сурай баштадым. Атам менен апам ак жумал болчу, а мен капкара. Андан дагы айланамдагылардын баары шуурашчу. Кошуналар, атамдын туугандары, мени биринчи жолу көргөндөр сөзсүз эмнеге ал ата-энесине окшош эмес деп сурашчу. Атам баарынын оозун жабам деп ДНК тестке анализ берет. Жыйынтыгы биздин үй бүлөнү талкалады. Атам экөөбүздүн гендерибиз 2 башка болуп чыкты. Атам чыдабай бизден кетип калды. Мен анда 10 жашта элем. Апам 2 ай бою депрессияда отурду. Апам экинчи рет тест берди. Мени алардын кызы эмес деп чыгарды. Андан дагы менде лейкемиянын алгачкы формасы бар деп чыкты. Бул нерсе акыбалды ан сайын дагы күчөттү. Атам менен апам жолуккан сайын урушчу.
Апам болсо атама эч качан чыккынчылык кылган эмесмин дейт. Бир эле вариант калган. Балким мени төрөт үйүндө алмаштырып алышкан. Бирок атам ишенбей, андай нерсе индийский кинолорунда эле болот деп күлүп койду. Ал төрөт үйүнүн жетекчисинен архивтерди сурап чыкты. Ошол күнү төрөлгөн кыздардын ата-энесинин адрестерин тапты. Биз апам экөөбүз ошол адрестерди кыдырып баштадык. Кээ бир үй бүлөлөр адресин өзгөртүшүптүр. Кээ бирлер бизди урушуп кубалап чыгышты. Аягында биз Элима деген кызды таптык. Ал атама аябай окшош экен. Анын ата-энеси кара тору экен. Менин жүрөгүм лакты илет түштү. Апам Элинанын апасын ДНК анализ берип көрүүсүн суранды. Ал өзүнүн туугандарына бул жөнүндө айтып берди. Аларда дагы биздикиндей проблема бар болчу окшойт. Алар дароо макул болду. Өзгөчө чоң апасы, Гүлжамал апа. Ошентип алар дагы ДНК тест тапшырышты. Элима менен атамдын ДНКсы 99% болду. Биз шок болуп калдык. Кантип Элима экөөбүздү алмаштырып алышат? Мейли медайымдар, апабыздарчы? Бирок факт деген факт экен. Бул ак чумал кыз Элима, менин ата-энемдин кызы. А мен болсо тиги жүдөгөн, бирок мээримдүү жийдейженин кызымынбы? Анан тиги урушчак Гүлжамал апа менин чоң апамбы? О, Кудай, ойгонгум келтат. Бул жөн гана коркунучтуу түш. Бул чын эмес. Элима апасы экөө жакынкы шаарда жашашчу. Биз баарыбыз алардын үйүнө бардык. Анан бешөөбүз кучакташып алып ыйладык. Эмнеге бешөөбүз? Алардын атасы 5 жыл мурун каза болуп калыптыр. Гүлжамал апа аябай сүйүнүп, мени кайра өпкүлөп жатты. Мен анын баласын эстетчү экенмин. Менин атам үйгө келип, ыйлап кечирим сурады. Апам болсо аны кечирди. Менин маанайым албетте түшүп калды. Анткени Элиманын чоң апасы бир нече жолу мен эми өзүмдүн неберемди эч жакка кое бербейм. Алиночкам десе деп жатты. Мени башка үй бүлөгө таштап салышат. Ошол коркунучтуу чоң апа менен деп коркуп жаттым. Ата-энем болсо андай болбойт деп жооп беришти. Менин ден соолугум начарлай баштады. Стресс болгон сайын лейкемия күчөп баштады. Адамдар сарсанаа болушту. Атам менин биологиялык атамдын байкеси менен жолугуп, донор болуп бере алуусу боюнча сүйлөшүштү. Рысбек байке жакшы киши экен. Макул болду. Биз даярданып, мага операция жасашты. Мени жакшы специалисттер карап жатышты. Убакыт өткөн сайын оору кете баштады. Чоң апа, Рысбек байкелер мага тынбай келип атышты. Андан кийин үйгө чейин келип, белектерди берип атышты. Чоң апа мени өз каныбыздан жаралган алтын кыз деп жатты. Реабилитацияга жарым жылдай убакыт кетти. Менин ден соолугум боюнча маселенин баары чечилгенде жаңы маселе чыкты. Мындан ары кантип жашайбыз? Биздин үй аябай чоң үй болчу. Атам жакшы жумушта иштечү. Мен баарыбыз эле чогуу жашай берели деп сунуш киргиздим. Элима апасы экөө кыйналып жашашчу. Алар Батирин дагы ижарага алышчу. Гүлжамал апа баласынын өлгөнүнө келинин күнөөлөп, үйүнөн кууп чыгыптыр. Ал кызын башка бирөөдөн төрөп алган. Ошон үчүн баласы арак ичип кетип, анан өлүп калган деп. Меникиндей эле окуя. Жада калса меникинен дагы жаман. Менин ата-энем чогуу жашайлы деген сунушума күлүп коюшту. Бирок ойлонуп калышкан окшойт. Мен кээде алардын чогуу жашасакпы деп сүйлөшүп калгандарын угуп калчумун. Элиманын окуусун төлөп окутуп, жакшы кийинтип каралашсакпы деп менден жашырып сүйлөшкөндөрүн угуп калчумун. Мен бул нерсеге аябай кубанчумун. Эжең же сиңдиң бар болгон кандай сонун? Биз Элима экөөбүз бири-бирибизди жакшы түшүнчүбүз. Балким бир күндө төрөлгөндүгүбүз үчүн го. А эмне? Бирге жашап, бирге мектепке барып, түнү бою уктабай сырдашып, сонунго бир жолу Элиманын апасы чалып жардам сурады. Алардын такыр эле акчасы калбай калыптыр. Чоң апасы болсо эч жардам бербейт экен. Менин ата-энем жок дешкен жок. Башында азык-түлүк алып берип, акча берип жүрүштү. Андан кийин чогуу жашайлы дешти. Элиманын апасы экөөнү үйгө алып келишти. Мен аябай сүйүндүм. Жидеже ичине көп нерсени сактаган, киши менен көп сүйлөшпөгөн эже болчу. Ал кечке унчукпай жүрө берчү. Өзүн үй кызматчысы катары сезип, биз менен чогуу отуруп тамактанбай, үйдө оокат кылып, тамак жасап, кир жууп жүрө берчү. Атамдар айтса да укчу эмес. Мен ал менен кантип сүйлөшөрүмдү билчү эмесмин. Анын көз караштары башкача болчу. Мен аны караганда ал өзүн жоготуп, көзүн алып каччу. Ага деле мен анын кыз экенимди кабыл алуу оор болуп жатты го. Биздин үйдө кызыктуудай нерселер болуп баштады. Атам менен апам урушуп башташты. Бирок алар билгизбегенге аракет кылышчу. Жидеже 2 жолу өзүнчө эле жашайын деп жүрдү. Себеби атамдар урушса, анын айынан урушуп жатышат деп ойлочу. Аны атам токтотуп койчу. Апам болсо Жидежени жактырбай баштады. Ой, ушул чоңдор урушканга себеп таппай эле турушат да, өзгөчө аялдар. Мен апамдын сен эмнеге анын жумушуна жардам беришиң керек? Алар анысы деле биздин мойнубузда отурат. Анан эмнеге ал менен чогуу иштешкендер дагы сенин аялың деп ойлошот? Деп урушканын угуп калдым. Атам болсо ойлошсо ойлошкондур. Баарына эле анын ким экенин түшүндүрүп жүрмөк белем.
деп актанып жатты. Кадимки эле кызганыч. Бир жолу үйдө аябай чоң уруш болду. Анда алар жашырынбай эле урушушту. Биз Элима экөөбүз комнатада унчукпай отурдук. Апамдын курбу кызы атам менен жийдеже экөөнү чогуу көрүптүр. Жийдеже атамды алып кеткени жатат деп апам урушуп жатты. Атам эптеп апамды сооротуп тынчтанткан. Апам убактылуу унчукпай жүрүптүр. Бир күнү милициялар менен үйгө келип, жийдежени алып кетишти. Элима экөөбүз эч нерсени түшүнбөй ыйлап отурдук. Атам менен апам кечиндей араң келишти. Алар Элима экөөбүздү чакырып, баарын айтып берүүнү чечишти окшойт. Мен төрөлгөндө Туубаса кант патологиясын таап чыгышкан экен. Менин апам, жийдеже, өзүнүн күйөөсүнөн анан кайненесинен аябай коркчу экен. Мен кыз болуп төрөлүп калганым аз келгенсип, андан дагы оорукчан болуп калдым. Күйөөсү көп сабачу экен. Эми билсе такыр эле күн көрсөтпөйт деп, акушерка болуп иштеген эжесин мени башка бала менен алмаштырып бер деп көндүрөт. Ошентип алмаштырып коюшат. Элима дароо эртеси төрөлөт. Анан дароо жийдеженин колуна тиет. Төрөтүүлөрдө ар дайым ызы-чуу боло берет. Ошентип балдардын алмашканын эч ким билбей калат. Бирок убакыт аз болгондуктан алар биринчи колго тийген баланы алмаштырып коюшат. Ошон үчүн биз аябай айырмаланып калыптырбыз. Ошон үчүн дагы чындык минтип билинип жатпайбы? Мен эми түшүнүп жатам Гүлжамал апанын жинденгенин. Баса, жийдеженин сумкасынан менин сүрөтүмдү таап алышыптыр. Мага анда бир эле күн болуптур. Жийдежени 153 статья менен соттошту. Соттун чечими менен Элима биздин үйдө жашайт. Мен өзүм чоңоюп өскөн эле үйдө калам. Көрүп укканыңар үчүн чоң рахмат. Өзүңөрдүн жакындарыңарды жоготпогула. Лайк басып, ой пикириңерди калтырып койгула. Салам достор. Сулуулук дүйнөнү сактайт дегенге кошуласыздарбы? Азыркы жашоодо көпчүлүгүбүз адамдардын кийимине, кымбат баалуу буюмуна жана эң башкысы сулуулугуна карап мамиле кылып калдык. Азыркы кыздар моданын артынан кууп бара жатабыз. Башында жөн гана кызыгабыз, дүйнөлүк моданы жаңылыктардан тыңдайбыз. Анан кантип кирип кеткенибизди, ансыз жашай албай калганыбызды байкабай калабыз. Мен сиздер менен сиңдимдин окуясы менен бөлүшкүм келип турат. Дароо айтып коеюн, мен модага каршы эмесмин. Жөн гана сиздер менен бөлүшкүм келди. Моданын артынан куубай, чеги менен пайдаланса болоорун айткым келди. Мына силерге эң жакшы мисал. Менин сиңдимдин аты Бермет. Ал болгону 18 жашта. Анын бет боекторго болгон сүйүүсүнүн айынан чыныгы сулуулугун жогото ала жаздады. Мунун баары Инстаграмдагы бьюти блогерлердин видеолорунун айынан башталды. Эми силер билсеңер керек, булар ар кандай бет боекторду текшеришип, ошол жөнүндө видео аркылуу айтып беришет. Бермет 16 жашынан баштап алардын видеолоруна кызыгып, моданын артынан кууй баштаган. Башында жөн гана атактуу модельдердин видеолорун көрүп жүрдү. Анан ал акырындан атактуу фирмалардын боекторун сатып ала баштады. Баса, ал өзүнө кереги жок боекторду дагы сатып алчу. Бир күндө бир нече жолу бетин боечу. Ооба, мен муну жаман адат деп билчүмүн. Жанагы өзүңдүн эле келбетиң жакшынакай, бет боекту колдонуп баарын бузасың деп түшүндүргөнгө аракет кылчумун. Бирок ал мен укчу эмес, себеби мода анын башын айландырып алган. Анткени сулуулук дүйнөнү сактайт имиш. Ишенесиңерби? Биздин шкафта орун жок калды. Баардык коробкалар жана текшелер Берметтин бет боекторуна толуп калган. Ушунун баары жинимди келтирчү. Үйдөгүлөр берген акчанын баарына ал бет боего алчу. Башында бат эле өтүп кетет деп ойлочумун. Бирок күндөн күнгө, айдан айга коробкалар кереги жок бет боекторго толуп атты. Бул кылыгы таң калыштуу болуп жатты. Түшүнбөй да бараттым. Мен токтотконго аракет кылдым, бирок ал мени эч укпай да калды. Күндөрдүн биринде Бермет атактуу фирманын бет боекторун алып келди. Мен кызыгып сурадым, мындай кымбат баалуу бет боекторго акчаны каяктан алдың деп. Негизи бул фирманын бет боектору аябай кымбат турат эле. Булар бир магазинде чоң арзандатуу менен сатылып жаткандыгын айтты. Бул нерсе мени кичине таң калтырды. Чынын айтканда, силер кайдан көрдүңөр эле мындай жакшы бет боектор арзан болоорун? Берметтин кубанычы көпкө созулган жок. Бир ай ошол бет боектор менен колдонгондон кийин Берметтин бети көз алдыбызда бузула баштады. Беттерине безеткилер чыгып, териси кургап кетти. Ал өзүн алдап сооротуп жатты. Бетин эс алдыргандан көрө кайра башка ар кандай бет боекторду шыбай баштады. Ошентип бети огош бетер бузулуп, кожасы аллергия боло баштаганда Бермет эсине келди.
эмне үчүн мындай болуп жатат, эмнени туура эмес кылдым деп сүйлөнүп жатты. 1 ай бою Бермет экөөбүз доктурга барып айыктырганга аракет кылып жаттык. Бетинин териси жакшы болуш үчүн көп убакыт кетти. Ал аябай капа болуп жатты. Ошонун айынан дагы катуу кыйналды. Ал эмнени ойлонуп жүрдү эле, ушуну көрмөк да. Бирок айыккандан кийин баарын түшүнүп, от менен ойногонун сезип, акыры баардык кереги жок бет боекторун ыргытты. Ошентип Бермет аз-аздан боюна баштады. Эми түшүндү го деп ойлогом, чыныгы сулуулук эч качан модадан кетпешин. Бирок силер ойлобогула ал өзүнүн кызыгуусунан бат эле арылды деп. Ооба, ал бет боекторго болгон кызыгуусунан арылды. Бирок анын ордуна кийимдер келди. Достор, бул видеого лайк басып, биздин каналга катталгыла. Эгер сиздерде дагы ушундай окуялар болсо, комментарийге жазгыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн